Şu жаңы жылда bir башкача bir өзгөрүү болор экен деген. Кыргызстанда барбы ушундай мүмкүнчүлүк? Окуп өтпөй калып 1 жыл жумушчу болуп иштеп. Ошондогу төрөлгөн бала 20 жашка чыкты деген сөзбү? Мен дагы бала кезимде ошо летчик болсом деп ойлончумун. Эмнебизди өзгөрткөндү каалайт элеңиз? Сан гүлүдөн тандап бири дүзгөн ай. Дайым айтчу, балам, агроном бол. Жер адамды алдабайт. Союз 90-жыл эмес 2000-жыл таркаса, Кыргызстан үчүн сонун болмок. Кыргызстанда чоң жылыштар башталды. Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, булар дагы ушул бир мандаттуу округтан келген депутаттар болчу. Кумтөрдү эле кайтарам деп камалды. Саламатсыздарбы, урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде конокто адаттагыдан тышкары эң сыйлуу инсаныбыз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 7-чакырылышынын депутаты, Ишеним фракциясынын лидери Ормонов Улукбек Зулпукарович отурат. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Улукбек Зулпукарович, бүгүн бизге келип бергениңизге абдан ыраазыбыз. Алматы Сайынович, мен тескерисинче сиздин врачтардын айлыгы көтөрүлсүн деген сунушту берип атам мен. Ошол жана көтөргөн айткан сиздин 60 миңиңизге чейин калган врачтарда жетсин. Мына 30 миң алып аткан, 24 500 алып аткан негизинен бүт бардыгынын менде октябрь айынын жана выпискалары бар. Мен суранычым бул президентибиз Садыр Нуркожоевич убада берген жанагы Өзгөн районунун суу сактагыч тегерегиндеги 5 айлык өкмөткө бөлүнүүчү 60 миллионду жылыга өзүнчө чечим менен алып да ушуну бюджетке эле киргизип койсоңуздар. Өнүгүү, район өнүгүү фондуна кошумча целевой кылып туруп эле. Жылыга суранып ушу күзгө кетип калат да. Мына бизде жаңы жыл кирип келатат. Жакында жакшы маанай менен жаңы жылды тособуз буюрса, ошо жаңы жылга кандай даярдыктар бар, эмне максаттар бар алдыда? Ар бир адам жаңы жылды жакшы ниет, жакшы ой менен тосот. Алдыга жакшы максаттар коюлат. Жаңы жыл ушул жакшылыктын жылы болсо экен деген ой, ниет мен ойлойм ар бир адамда болот да. Ошондуктан биз да ушул жаңы жылга мына саналуу күндөр калды алдыда. Даярданып атабыз. Жаңы жылды күтпөгөн адам болбош керек. Бул дайым жаңылануу, ушу жаңы жылда bir башкача bir өзгөрүү болор экен деген илгери үмүттөр менен адам болот ар бир адамда. Абдан жакшы. Сизге ушу биринчи суроом, сиз жөнүндө эми кайсы жерде төрөлгөнсүз, кайсы жердин кулунусуз, кандай иш, жолдорду жасадыңыз? Негизи эле сиз жөнүндө билбеген адамдар аз болсо керек. Бирок ошентсе дагы баягы көрсөтүүнүн салты катары туулуп өскөн жериңиз, ата бабаңыз жөнүндө кыскача айта кетсеңиз. Эгерде сиз үйүңүздү сата албай жаткан болсоңуз, же мүмкүн жаңы үй алганы жаткан болсоңуз, анда сиз Аяр Групп агентствосуна кайрылыңыз. Аяр Групп агентствосу Бишкектеги эң алдыңкы сапта турган агентстволордун бири. 6 кеңсеси бар жана юридикалык жактан аягына чейин коштоп бермекчи. Эми ар бир эле адамдын өзүнүн кичи мекени болот. Бул мен Ош областынын Өзгөн районунун баш төбө айыл өкмөтүнүн кеңеш деген айылда төрөлгөнмүн. Биз төрөлгөн убактында Өзгөн совхозу деп аталчу, Союз убагы болчу. Азыр эми анын баардыгы тарых. Кеңеш айылындагы айылдык мектептен окуп, ошо айылдык мектепти бүтүп, окуп жогорку окуу жайын бүтүрүп, андан кийин эмгек жолун заводдон баштагам. Биринчи эмгек жолумду, конечно, Өзгөн совхозунда баштагам мен. Онду бүткөндөн кийин 1 жыл окуп өтпөй калып, 1 жыл жумушчу болуп иштеп, андан кийинки жылы гана ушул ал убакта центральный вуз деп аталчу бизде. Россиянын Воронеж шаарындагы
Воронеж политехникалык институтун тапшырып ушул жерден ийгиликтүү аяктап келип кайра Кыргызстанга келип ушул өндүрүштө 20 жыл иштедим. Сиз физика техникалык факультетинде окуптурсуз. Ал сиздин бала кезиңизден бери кыялданган сиздин кандай десем, ошол адистикти кааладыңыз беле же ошол убактагы ситуация ушундай? Бул эми биздин убакта ушул 60-жылдары төрөлгөндөрдүн баардыгы сурасаң эле баардыгы космонавт болсом деп айтчу. Же болбосо летчик болом деп. Ошол учурда Советтер Союзунда биринчи жолу космоско учуп Гагарин деген аттар көп болгон аябай. Ошондой эле шартта мен дагы бала кезимде ошо летчик болсом деп ойлончумун. Бирок тилекке каршы мына ушул окуум техникалык вузда окуп калдым. Атам болсо дайым айтчу, балам, агроном бол, жер адамды алдабайт, жер багат. Өзү ушул айыл чарба тармагында иштегендиктен баардыгыбыз эле ушул агроном болсо, ветеринар болсок деп ойлочу, каалачу да. Бирок тилекке каршы мына эң чоң агабыз гана айыл чарба институтун бүтүп ветеринар болуп иштеди. Калган биз үй бүлөдө өзү 3 уул 5 кызбыз. Менден улуу агам дагы Бишкектеги политехнический институт бүткөн. Мен болсо ушу Россиянын Воронеж шаарында окудум, бүттүм. Ошондуктан эми бир жыл мектеп бүткөндөн бир жыл окуп өтпөй калгандан кийинки каалоо ошол учурда центральный вуз деп аябай мындай айтылчу. Оштун пединститутуна тапшырганбыз. Барганыбызда айтып калышты, ушул атайын набор болуп атат, таш көмүрдө чоң завод курулуп атат. Союзда жок завод болот дегендиктен ошого ашыктанып ошол вузга тапшырып окууну бүттүк. Биз окууну бүткөн маалда ал завод бүтпөй калды. Завод бүтпөй калгандыктан ушул атайын жолдомо менен ушул Фрунзе шаарындагы мурдагы физприбор заводу, андан кийин Кыргызстандын 50 жылдык атындагы прибор курчу завод аталган заводко келип иштеп калгам мен. Ошол өз адистигим боюнча иштедим. 20 жыл ошол заводдо мастерден баштап заводдун жетекчилигине жеттим. Сиз ошо бала кезиңизде кыялданган мезгилдер болот го, мектепте окуган мезгилде. Ошондо ойлодуңуз бекен, чоңойгондо депутат болом деп? Оюңузга келди экен? Ал оюма келген эмес. Айтып атпайм, ал убакта ошо биздин жаштыгыбызда баардык көпчүлүгү эле жаштар, балдар ушул такыр башка ойлорду ойлочубуз. Бул депутаттыкты мени ушул заводдо жашынакай иштеп жүргөн жеримен бийлик өзү ошол 2000-жылдары ошол өзүнүн кичимекениңе барып бийликтин талапкерин колдоп кой деп ушу шайлоо деген эмне экенин ошондо барып көрүп калып анан аралашып кеттим да. А так мен ушу заводдо жүрүп ойлочумун, ушу заводдон чыксам эле турмуш токтоп кала тургандай болчу да. Завод ушунчалык өндүрүш ошол убактагы Союз убагындагы чоң заводдордун бири болчу. 8000 адам иштечү. 2 смена, кээде план толтуруш үчүн 3 смена иштешчү. Эртең менен заводко кирип, кечинде заводдон чыккандыктан мен үчүн бүт турмуш завод болчу да, өндүрүш. Тилекке каршы кийин мына тилекке каршыбы же турмуштун ушундай жолу 2005-жылдан баштап саясатта.
жогоруда айтып өтпөдүңүзбү, физприбор заводу деп. Ошол мезгилдеги, ошончолук деңгээлдеги иштеген заводдорго окшогон азыркы мезгилде биздин заводдорубуз барбы? Албетте, андай деңгээлдеги заводдор жок азыр. Бул Советтер Союзу учурунда Кыргызстан дагы ушул Союздун деңгээлиндеги алдыңкы бир ушул өндүрүшү өнүккөн өлкөгө айлана баштаган болчу. Бул ошо прибор курчу заводу, Ленин заводу бар болчу. Фрунзе атындагы айыл чарба заводу бар болчу. Жалпысынан Бишкек шаарынын өзүндө эле 100 миңден ашуун жумушчу орундагы ушу заводдордо иштечү элдер. Азыр буюрса келечекте дейбизби, же жакынкы убакта дейбизби? Негизи эле бизде Кыргызстанда барбы ошондой мүмкүнчүлүк? Ошол нерсени кайталанууга, кайталоого, же болбосо ошондой деңгээлдеги завод курууга, иштетүүгө? Союз таркап биз эгемендүүлүк алгандан кийин тилекке каршы мурдагы Союз учурундагы байланыштар үзүлүп, заводдордун дээрлик бардыгы банкротко туш болушту, көпчүлүгү иштебей калды. Тамашалап айтып коем, биз кыргызстандыктар ушу базар экономикасын түз түшүнүп эле ушу базар экен деп элдин бардыгы базарга жөнөп, заводдордун ордуна базарлар курула баштабадыбы? Мына Камольный суконный заводдун ордуна Мадина базары курулду. Завод Киптин ордуна Татан заводу базар курулду. Оштогу шел комбинатка дагы Татан базары курулду. Ушундай Кыргызстан базарлары өнүккөн мамлекетке айланып калды. Бул деле өз учурунда мен ойлойм, өзүнүн бир Кыргызстандын ушул катаал шартта социалисттик пландоо экономикасынан базар экономикасына, рынок өткөн учурдагы өткөн мезгилде элдерди ушул бутуна туруп кетишине мүмкүнчүлүк берди деп ойлойм. Себеби Кыргызстан аркылуу көптөгөн товарлар Россияга, Кытай бизге жакын болгондуктан Казакстанга, башка өлкөлөргө ташыла баштаган. Ошода түзүлгөн эң чоң базарлардын бири түндүктө Дордой базары болсо, түштүктө Кара Суу базары болгон. Кара Суу базарынан бүт Өзбекстанга товар өтүп турчу. Ошондон бул деле өзүнүн бир оң таасирин берди, бирок мен ушул депутат болгондон бери айтчумун, өндүрүш өнүкмөйүнчө өлкө өнүгүшү кыйын деп. Мына азыркы 20-жылкы бийлик алмашкандан кийин бийлик башына келген Садыр Жапаров башына турган команда ушул өндүрүштү бутуна коюу иши башталды. Бул мени аябай кубандырат. Быйылкы жылы эле 100 ишкана ачылды дегенге мурда айтсаң эч ким ишенчү эмес. Азыр Кыргызстандан өзүнүн өндүрүшүнөн машина чыга баштады. Кудай буйрса жакында 25-жыл жазда электромашиналар чыга баштайт. Кытайдын ойлоп табылган, ушул жерде иштетип чыккан, бирок азыр Кыргызстанга курулуп атат, мына Москва районунда. Бул чоң бир өндүрүш болот. Экспортко кете турганбы? Албетте, бул биздин эми таможня союздабыз да бизчи. Мына бул Өзбекстанда чыгып аткан Chevrolet машинасы үчүн бизге келип туруп калды. Себеби Кыргызстан өзү чоң мамлекет эмес. Бирок алардын ушул жерге кызыгып бизге ошол өндүрүштү койгонунун себеби биз таможенный союздабыз. Потенциал бизде күчтүү болсо. Бизде ушул Россия, Казакстан рыногуна чыкканга мүмкүнчүлүк бар да. Ошондон мына ушул Оштогу текстильный чоң фабрика ишке кирди. Жумушчу орундар пайда болуп, мына мурда өзүбүз болушу мүмкүн эмес деп жүргөн мезгил келип,
Жумуштар жетишпей атат. Өзүнүн жумуштар жетишпей, Бангладеш менен Пакистандан келип атышат бизге. Бир убакта эч кимдин оюна келбеди эле. Биз өзүбүз агылып, убагында биздин жарандар бүт Россияга кеткен болсо, азыр уже жумуш издеп бизге келе башташты. Бул экономиканын өскөндүгүнүн белгиси. Бул да кубанарлык нерсе. Сиз жогорку кеңеште 4 чакырылыштын депутаты болгонсуз. 4 чакырылыш деп мындай оңой айткан менен, бирок 24 жыл убакыт болобу? 20 жыл. 20 жыл. 20 жыл. Ошондогу төрөлгөн бала 20 жашка чыкты деген сөзбү? Ошол 4 чакырылыштын ичиндеги эң күчтүү команда деп кайсы парламент айтат элеңиз, кайсы жылдардагы? Мен айтат элем, бул эми бардыгы салыштырмалуу. Азыркы парламентти дагы мен жаман деп айта албайм. Өзүм иштеп аткан өзүм коллегаларымы же болбосо бир парламент биринен күчтүү деп айтыш мүмкүн эмес, бирок салыштырмалуу. 3-чү чакырылыштын депутаттары бир мандаттуу 75 депутат ушул тандалып келген, ошол депутаттар ойлойм, мен жеке оюм бул. Ошол парламент убагында күчтүү болгон. 3-чү чакырылыш, Өзүм иштеген, салыштырмалуу. Андан кийин 4-чү чакырылыш болду, андан кийин 5-чи чакырылышта болгон жокмун, 6-чы, мына 7-чи чакырылыш. Сиз мамлекеттик ишмер катары, депутат катары сыртка, башка мамлекеттерге көп чыгасыз. Ошондо сиз сырттан көргөн кандайдыр бир жакшы нерсени ошо Кыргызстанда болушун каалайт белеңиз. Кааласаңыз, кайсы тармак, эмнебизди өзгөрткөндү каалайт элеңиз? Же мүмкүн планыңыз бардыр? Эми салыштыра турган нерсе аябай көп. Чындыгында ушу депутаттык ишмендикке байланыштуу көптөгөн чет өлкөлүк сапарларга чыгабыз. Бул көбүнчө бизди чакырганда ошол чакырган тарап төлөйт. Биздин Кыргызстанды ойлоп жүрбөсүн, булар ушу өкмөттүн акчасын эле кыдырып жүрөт деп. Бул негизинен ошол парламенттик уюмдар чакырганда ошол чакырган тарап төлөйт. Мен баарынан дагы өзгөчө белгилей турган мен үчүн өлкө бул Белоруссия өлкөсү. Өзүсүнө эле жакын кошуна. Ооба, алыска барып кереги жок. Салыштырып мындай кылганда, Белоруссиянын өзгөчөлүгү ошол союз убагындагы өзүнүн өндүрүш потенциалын сактап кала алган. Ошол заводдор жабылбай, заводдор иштеген боюнча ошол 90-жылы 28.000 адам иштесе, ошол трактор заводунда. Бүгүнкү күндө 26.000 адам иштейт. Бул азайгандыгы жанагы конвейерлер механизирован болуп, андан кийин роботизация идет. А калган жагынан ушу заводдор кандай иштеген иштеп атышат да. Бул биринчиси. Экинчиси өзүнүн өндүрүшүнүн айыл чарбасынын өнүккөндүгү аябай. Магазиндерди жалаң өзүнүн продукциясы. Продукциялары да абдан даамдуу. Андан эң негизгиси Белоруссияда белорустар үчүн саламаттык сактоо жааты аябай катуу өнүккөн да. Белорус жарандар үчүн жүрөк операция, боорго операция, бөйрөккө алмаштыруу операция бардыгы бекер. Биз союз убагында ойлоп жүргөн коммунизм мен ойлойм ошол жерде бар деп койсок болот. Бул ошондой болсо деген өндүрүш иштеп, бардыгы жумуш менен камсыздалып, ушул социалдык маселелер чечилген өлкөгө айлансак деген ой, үмүттөр менде бар. Сиз кээ бир депутаттарга окшоп парламентте жулунуп сүйлөбөйсүз. Элдин эсинде кала турган, эл көпкө чейин сөз кылып калган бир моменттер болот. Ошондой нерсе сизде жок, ар дайым бир кылуу, бир калыпта жүрөсүз. Бул сиздин мүнөзүңүздөнбү же саясаттагы тактикаңызбы? Мен жеке оюм өзү парламентке ушул кайсы бир тармакта көп жыл иштеп,
Анан кийин келсе, ойлойм, ошондой силер айткандай эске кала турган нерселер азыраак болот. Мен мына өзүм 20 жыл өндүрүштө иштеп келген киши катары айтар элем, ошол өндүрүштөгү өзүңүн билгениңи, тажрыйбаңы, билимиңди ушу Кыргызстан үчүн, мамлекет үчүн колдонсоң, мен ойлойм жаман болбойт. Дүйнөлүк аренада биздин мамлекеттин саясаты кандай баалайсыз? Эми Кыргызстан салыштырмалуу биз кичинекей мамлекетпиз. Ошондуктан Кыргызстан аракет кылып келатат, мындан аракет кылып ойлойм. Мен ушул бардык мамлекеттер менен мындай бир тегиз мамиле кылганга. Бирок өзгөчө кошуналар менен мамилени оңош керек да. Мына ушул 20-жылдан кийинки дагы бир жетишкендигибиз, биз ушул кошуна мамлекеттер менен мамилени оңдой алдык. Бул өзгөчө Өзбекстан, мына азыр Тажикстан менен чек ара бүттү. Чек арабыз тактап алгандан кийин бул толук эгемендүү өлкөбүз деп айтсак ошондой болот. Чек ара сакталбаган мамлекет бул эгемендүүмүн деп айтканга толук аксы болбойт да еще. Мына азыр биз парламенттен өтүп ратификация болгондон кийин, такталгандан кийин чек ара. Ойлойм, Кыргызстан ошондо бир толук дүйнөдө орду бар мамлекетке айланат. Саясатта ошол туруктуулук керек. Адамга болгондой эле мамлекетке дагы. Ушул көз караштардын туруктуулугу, мамлекеттин өзүнүн позициясы туруктуулугу. Ошондо кошуна мамлекеттер сыйлайт. Кыргызстан азыркы учурда ушул көп кырдуу саясатты колго алып, өзүнүн ишин алып барып атат. Ойлойм, азыр жаман эмес азыр. Депутаттарда дос болобу? Негизи эле депутаттардын досу кандай болот? Достук кандай баалайсыз? Досторуңуз ким? Мындай сөз бар да, саясатта дос болбойт деп коет көбүч. Бирок саясатка чейинки достор бар. Саясат учурун тапкан достор болот. Бул адамдын өзүнөн. Бирок негизги эң баалуу достор булар мектепте чогуу окуган классташтар и студенттик достор. Себеби студенттик достор бул чөнтөгүңдө бир тыйын жок. Бардыгың бирдей тегиз жүргөн убакта достук бул башка. Кийин кызматтагы достуктар кээде ушул кызматыңа карап дос болуп калат. Же болбосо жана башка турмуш достор болот сөзсүз түрдө. Мен ушул заводдо иштеп тапкан досторум бар. Классташ досторум бар. Студент досторум бар. И саясаттагы досторум дагы бар. Муну саясатта достук болбойт деп ушундай айтылып калган, бирок негизи андай эмес. Саясаттан да негизи дос болот экен да. Сөзсүз. Жашоодо өкүнгөн учуруңуз болду беле? Кандайдыр бир нерсени ойлоп, ошону ишке ашыра албай калган, өкүнүп калган, ушундай эмес, мындан башкачараак жасасам болмок деп бир өкүнүп калган учурлар болду беле? Албетте, андай учурлар көп эле болду. Себеби өкүнүп калганыңыз кайсы мезгил, кайсы момент? Кытайдын бир акылман айткан экен да, жаман көргөн кишисине кытайлыктар айтат экен да, мынтипчи. Орусчасы «Чтоб ты жил в эпоху перемен» деп. Биз мына бизге жаштар ошондой шартка туш келип калдык да бизчи. Союз убагында жашап келатып, союз кыйрады. Союз кыйрагандан кийин эгемендүүлүк алып, эми келатканыбызда 2005-жылы бир бийлик алмашты. Андан кийин 2010 дагы бир бийлик алмашты. 2020 дагы алмашты. Ушунун бардыгы адамдын жүрөгүндө, адамдын өзүндө албетте бир из калтырат. Өкүнүчтүү из да калтырат. Кона турган нерсе аз мындан.
Бирок турмуш деген өзүнүн жолу менен кетиш керек. Нугу менен мени бир жолу сурашканда айткам, эмнеге өкүнөсүз дегенде айткам, ушул Союз 90-жылы эмес 2000-жылы таркаса Кыргызстан үчүн сонун болмок. Эмне үчүн деди. Мен айттым, анда Камар ата бир курулуп калмак. Азыр биз кура албай аткан. Таш көмүрдөгү завод бүтүп калмак. Анда Кыргызстан ушу бир электроника жактан алдыга озуп чыкмак деп өзүмчө айтып коем да, негизичи. Турмуштагы өкүнүчтөрдөн бири ушул бизди 8 баланы тарбиялап, өстүрүп чоңойткон атабыз менен апабыздын эрте кеткендиги. Булар ушул баардыгыбызды чоңойтуп, үйлөп, турмушунан салбаганда балдары калды, бирок ошолор апам 59 жашында, атам 63 жашында өтүп кетти. Биринин артынан бири 89-90 жылдары. Мен дайым ойлойм да, ошолор ушул балдардын жетишкендигин көрсө, балдардын сыйын көрсө, жакшы болмок деп. Ийгиликтериңиздерди, неберелерин көрсө деп. Турмуш. Ал ата энеңиздер өтө эрте кеткен экен, ал убакта сиз бала бойдон калсаңыз керек. Жок, мен уже завод иштейт болчумун. Жогоруда 86-жылы окууну бүтүп келип иштеп калгам да мен ушул. Жогоруда ата энеңиз жөнүндө айтып кеттиңиз. Сиз жылда Өзгөн районунда атаңыз Ормонов Зулпукар атындагы спорттук турнир, мелдеш өткөрүп келесиз. Ошол мелдештин негизги максаты эмне? Жана кайсы спорттук түрлөрү мелдештер өтүп жатат? Биринчи башталганда бул негизи 2003-жылы ушул депутаттыкка даярданам деп барып ушул жаштардын көгүнүн алайын деп баштагам. Анан барып эле 2003, 2004, 2005 болду. Депутатка шайландым. Шайлангандан кийин эми кой өткөрбөй койсом болбойт деп улана баштады. Бирок барып бул салтка айланды. Салтка айланганда дагы 1-2 май болгондуктан илгерки Союз убагындагы эмгекчилердин эл аралык майрамы азыр Өзгөндө ушул Ормонов Зулпукардын спорт майрамына айланды атындагы. Бул спортко иш-чарага только райондун жаштары катышат, командалары. Өзгөн районунда гана. Только ошол райондун гана командалары катышат. Спорттун 7 түрүнөн болот булар. Башталганда волейболдон эле баштаганбыз. 2003 волейболдон эле баштаганбыз. Андан кийин футбол кошулду. Кийин күрөш, көкбөрү кошулду. Кошулуп отуруп андан кийин көкбөрү менен күрөш өтө эле ызы чуулуу мындай бир оюндар болгондуктан аларды чыгарып, азыр спорттун ушул волейбол, негизгиси волейбол, Өзгөндө волейболду аябай жакшы көрүп ойношот. Өздөрүнүн улуттук оюнундай сезишет. Ушул волейбол эркектер менен аялдар арасында, футбол, андан кийин кол күрөш, ордо, тогуз коргол, шахматтан акыркы жылдары таяк тартыш аябай райондо тим эле жаштар катуу кызыккан бир спорт немесине айланды. Ошол спорттун ошол 7 түрүнөн өтөт. Булар жылга даярданышат. Демек жылда 1-2 майда өтөт. Ооба, булар ошол жылга даярданып күтүшөт. Райондун жаштары күтөт. Кийин барып ошол балдар спортко кызыкса, спорт менен машыкса, 2010-жылкы окуядан кийин ушул элдердин кичине достугунан дагы айланса экен деп, Өзгөн дагы көп улуттуу шаар, Өзгөндүн шаардын өзүндө. Бүт оюндар шаарда болот. Райондук бийлик дагы өзүнүн иш-чарасына кошуп алыштыр. Спорттук иш-чара деп. Мына 24-жылы гана өтпөй калды быйыл, себеби быйыл ошол райондук чоң спорт стадиону толук ремонт башталды. Кудай буюрса, мына 25-жылы толук ремонттон өтүп,
өзүнчө райондук чоң спорт борборуна айланат. Ал жерде ошол Арестин программасы менен башталган стадионду оңдоо программасына футбол федерациясы Камчыбек Кыдыршаевич ага шайлангандан кийин келишип, алар кошумча акча кошуп, азыр ошо өзгөнүн стадиону дүйнөлүк ареналарга оюнда тургунга жооп бере турган бир талапка ылайык оңдоо түзөө башталып атат азыр. Кошумча каражат бөлүнүп, ал жерде эми Кудай буйрса ошол мына май айына бүткөн болсо футбол, волейбол, ордо, шахмат, тогуз коргоол бүт оюндар өтө турган бир спорт ордосуна айланат ошол жерибиз. Абдан жакшы. Демек, оңдоп түзөөлөрдөн кийин сиз өткөрүп келген бул турнир мурдагыдан дагы бийик деңгээлдеги чоң оюнга айланышы мүмкүн экен да. Кудай буйрса ушул 25-жылы майда биз ошол ремонттон кийинки өзүбүздүн спорт ордобуздун чоң ачылышын өткөрүп, ушул райондун жаштарын дагы бир жолу кубантып, ушул салттуу оюндар уланып кетерин ишендире айтсак болот. Жогоруда ата-энеңиз жөнүндө сөз болду. Атаңыз жөнүндө өзгөн районунда билбеген адамдар аз экен. Эл оозунда айтылып келет экен. Ушул жөнүндө кыскача айта кетсеңиз. Бул эми мен атам бир гана нерсе айта алам, ушул биз кичинекейибизде дээрлик көрбөйт элек да. Эртең менен биз уктатканда кетип, кечинде биз уктаганда келчү. Бизди апамдын тарбиясында чоңойт деп койсок болот да. Бирок атам аябай сүрдүү киши болчу. Ошондуктан алыстан да сезип турчубуз. Үйдө 8 бир туугандын бардыгыбыз биз жалаң жакшы окудук мектепте. Улуу эжем алтын медал менен бүттү. Калгандарыбыз дагы ушул Ормоновдордун үй бүлөсү деген сөз бүгүнкү күндө деле бар. Ушул мамлекеттик кызматта болгондуктан мен дайым айтып келем, ошол атамдын альбомдорун карасаң, отпускасы жалаң кышында и жалаң өзүбүздө. Азыркы окшоп чет өлкө тигиби жок. Вот сүрөттөрүн көрсөң эле Жет Өгүз, Ысык Ата, Жалал Абад ушул жерлерде и немелер турат? Декабрь, январь. Жанагы айыл чарба иштери бүтүп, сакмага башта эле учурда эс алышчу экен да көрсө. Ошондуктан мен ойлойм, менин бир Жапар деген досум бар, ошол аябай сонун айтканда, жакында эле айтты. Досум дейт, мен аяштан аябай жаман көрөт элем дейт. Эртең ат дүп кеткенде айтып, дагы кетет деп атаң аяштан келип дейт, камчы менен төшөктү көтөрүп, "Тур балам" дегенде саат 5 болчу дейт. Тургузуп дейт, сугат кайдап кетчү. Аябай жаман көрчүм дейт. Азыр дейт, өзүм тургузуп, желкеммен карап дейт. Оптовый базарга барам дейт. Ошодон бирдеме сатып алгандан кийин аламединге алып келип, сатып балача камбагып атам деп айтат да. Булар союздун кишилери, алардын немеси башка такыр. Тарбиясы дагы, иши дагы такыр башка болгон. Улукбек Сулпакарович, бүгүнкү күндөгү биздин мамлекетте жашалып жаткан саясатка болгон көз карашыңыз жана бүгүнкү негизи эле жүрүп жаткан саясатты кандай баалайсыз? Эми азыр биз 2021-жылдан баштап президенттик башкарууга өттүк. Жалпы элдин каалоосу менен. Көпчүлүгү айтышат да, парламент мурдагыдай эмес деп. Парламент мурдагыдай болушу мүмкүн эмес. Анда парламент башкаруу болгон башка, президенттик башкаруу такыр башка. Эки башка нерсе бул. Бирок парламенттин өзү ою болуш керек, өзүнүн сөзү болуш керек сөзсүз түрдө. Мына Садыр Нуркожоевич бийликке келип, ушул бийликти өз колуна алып, президент катары башкарууну баштагандан бери
Кыргызстанда чоң жылыштар башталды. Ошол саясатчы кезинде биз 2005-жылы чогуу депутат болдук. Камчыбек Кыдыршаевич, Садыр Нуркожоевич, булар дагы ушул бир мандаттуу округтан келген депутаттар болчу. Ошол саясатка келгенден баштап Кумтөрдү эле кайтарам деген оюн ишке ашырды. Кумтөрдү эле кайтарам деп камалды. Кумтөрдү эле кайтарам деп жүрүп атасынан апасынан ажырады. Баласынан ажырады. Бул бирок ушундай сыноодо кайра сынбай чыйралып бийликке келгенден кийин ошол убадасын аткарып элге кайтарса боло тургандыгын көрсөтүп, мына азыр Кумтөр кенибиз толук Кыргызстандын менчигинде. Бул биринчиси. Экинчиси коррупция менен күрөшүү. Буга чоң эрк керек чындыгында. Уюшкан кылмыш топ менен күрөшүү. Мен мисалы үчүн ушунчалык уюшкан кылмыш топ мамлекетти чырмалышып кеткендигин чындыгында мындай оюма келген эмес экен. Бул ушул азыркы тандемди айтып коюшат го, эки достун тандем деп коет. Камчыбек Кыдыршаевичтин ушул тайманбастыгы ошол уюшкан кылмыштуу топ менен күрөшүүдөгү артка чегинбей ушул кылып аткан иштеринин бардыгы мына кечээ эле отчетун берилбедиби? Эмне деген цифралар бул? Отуруп ойлонсоң, неужели ушунун бардыгы төлөнбөй чөнтөккө түшүп келген башка чөнтөккө депчи? Бул бийликтин эл үчүн кылып аткан негизги иштеринин бири. Ушул иштердин бардыгы аткарылып, андан кийин ушул өндүрүш өнүгүп жолуна түшүп кетсе, Кыргызстан мына биз азыр айтып атпайбызбы, алдыңкы өлкөлөр катарына киребиз деп. Ошого үмүт кылып, ошону мен да көрүп калам деген ой пайда болду бүгүнкү күндө. Сондуктан мен өзгөчө биздин президент Садыр Нуркожоевичке, ошол анын жанында ушул тынбай жаткан Камчыбек Кыдыршаевичке, албетте өкмөт бул эки эле киши эмес, бул целый коллектив. Анын ичинде ар кандай болорлугун мына турмуш көрсөтүп атат. Бирок тазаланып отуруп, ушул эл үчүн ишенип турган адамдар ошолордун тегерегинде биригип отуруп Кыргызстанды алдыга чыгат деп мен ишенем. Ушул президентибизге ийгилик каалайм. Айтканыңыз келсин. Чындыгында жашоодо биз да көп нерселерге күбө болдук. Азыр кайсы тармак болбосун кайрылсаң, мурункудай болбой калган, азыр башкача текшерет, текшерүү күч абдан деп коркуп, баары закон түрүндө болсун, ошо кандай жазылган болсо ошондой түрүндө болсун деп коркуп өзүн тартып мынтип качып калган адамдарды көп көрдүк чындыгында. Туура, бирок ошол учурда биз ушул жанагы ууру кескилерди тазалайды деп атып, чыныгы ишкерлерди дагы бутка чаап албашыбыз керек. Ошол жагында чындап өзүнүн мээнети менен, өзүнүн маңдай тери менен өзүнүн ишин жолго койгондор дагы бар. Ошолор жанагындай компанияга же болбосо ушундай немеге туш келип калбаш керек. Бул жөнүндө дагы Камчыбек Кыдыршаевич өзүнүн колондалары кайрылып айтты. Мен ойлойм, ошол ишкерлери болгон кээ бир туура эмес иштер туура чечилип кетип, Кыргызстан алдыга жыла баштайт. Жеке ошондой мамлекеттик машинага туш болуп, бизнестен айрылып, анан мамлекеттик машинага күчү жетпей, өз ара мындай кайрылган адамдар болдубу негизи? Жогорку кеңешке көп кайрылуулар келет. Кайрылуу аябай көп. Мына акыркы убактардагы мына бул Ош шаарындагы базарды көчүрүп атпайбы? Ошол жерден кайрылуулар көп, Кара Суудан кайрылуулар көп. Мунун бардыгын биз коргоодон өткөрүп беребиз. Алардан жоопту алып, арыз жазгандарга колдон келишинче ушул мыйзамдуу иштерин бүтүрүп жардам берүүгө аракет кылабыз биз. Сиз жакында Ош-Бишкек жолундагы айлампа жол деп айтылат экен. Ошол жерде ачылыш болуптур. Ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Ушул 2010 жылдан баштап айтылып жаткан маселе да булчу. Ошол 2010
онго чейин даже 2009 жылдары өзгөнгө айланма жол керек деп эл маселе коюп келген бийликтин алдына. Себеби Бишкек Ош жолу өзгөн шаар аркылуу өтөт. Шаардын өзүндө эл көбөйдү, райондо эл көбөйдү, транспорт көбөйдү. И жол тыгыны мындай элдин бүт жаратып бүттү да. Бишкекте жол тыгыны ол электе өзгөнүн жол тыгыны бар болчу. Ошол трассада болгондугунан. Ошондуктан элдин жалпы айтылып келген, суранып келген талабыны мына быйылкы жылы албетте мындай Кыргызстан тарыхында биринчи жолу акы төлөп өтүүчү мамлекет бир тыйын кетирбей салынган жол болду. Инвесторлордун жардамы менен? Ооба, мен кайталап айтып коеюн, мамлекеттен бир тыйын ушул жолго салынган жок. Жол чындыгында жакшы салынды. Муну баса белгилеп коюу керек. Азыр ошол өзгөнгө кирбей эле Жалал Абадтан түшкөндө Ана Кызыл айынан өзгөн шаарына кирбей өтүп кете турган жол пайда болду. Бул альтернативдүү кошумча жол. Кошумча жол, Ооба. Тез өткөн келсе акы төлөп өтүп кет, болбосо шаардын тыгыны менен эски өзгөн шаарын көрүп акырын 2 саатта өтүп кетсең да болот. Канча турат ошол акча төлөй турган? Албетте баасы боюнча көп маселе бар, суроолор бар, бирок айтып атпайм, мамлекеттен бир тыйын кетпегендиктен азыр жеңил машиналарга 200 сом коюлуптур. Мындай андан кийинки машиналарга 350 сом, мындай 5 тонналыктарга, грузовой машиналарга 700 сом экен. Элде суроо бар бул боюнча, бирок жолдун ачылышынан дароо ачык айтылган. Бул жалгыз жол эмес. Эски жол жакшынака боюнча турат. Просто 2 саат убакыт керек. Же 2 саат айланып кел ушул тыгын менен, же жолдун тыгынын айланып өтүш. Же 10 мүнөттө өтүп кет деген эле маселе. Негизи ошондой жолдор болуш керек. Эми мен ойлойм, инвесторлордун өзүнүн, ошол жол салгандардын өзүнүн канчалык машиналардын мындай каттоосу канчалык көп болот, ошого жараша баасы боюнча дагы сүйлөшсө керек. Азыр аны айтыш кыйын азыр. Эгер сиз депутат болбосоңуз, ким болмоксуз? Мен ушул заводтун иштегермин, өндүрүштө эле. Өндүрүшчү болмоксуз да? Ооба, өндүрүшчү болмокмун. Себеби ошол 20 жылдык айтып атпайм, менде ушул завод иштеп жүргөндө ушундай ой пайда болчу. Заводдон тышкары турмуш жоктой көрүнчү да. Ушунчалык завод мени өзүнө өндүрүш өзүнө тартып, мен турмушум болуп калган болчу да. Ошондуктан ойлойм, депутат болбосом кайра ошо өндүрүшкө кетмекмин. Азыр кайра өндүрүштөр пайда боло баштады, бирок эми биздин жашыбыз да келип калды. Сиз бизнес жаатына аралашып көрдүңүзбү? Албетте. Мына мен окунуп бүткөндөн кийин завод иштеп калдым. Завод жанагы Союз таркагандан кийин биз 92-жылдан баштап жетекчи болуп калдым заводдо. Мен заводду сактап калуунун аракетин кылып, биз ар кандай бизнести көрдүк. Себеби 35% коллективде болчу, 65% мамлекетте болчу. Биринчи менчиктештирүү болгондо. Кийин биз, мен бүгүн деле сыймыктанып айта алам, Кыргызстандагы сакталып калган заводдордун бири ушул Дастан заводу азыркы. Ошол сакталып калганына мен дагы салымым бар. Талкаланган жок, такыр жоголуп кеткен жок. Фрунзе заводу менен Ленин заводуна окшоп, Ленин заводун көрүп, мен өткөндө барып көрүп, заводдун абалын көрүп аябай зээним кейди. Бул согуш болгон шаардагы заводдорго окшоп калыптыр да. Азыр негизи ал жеке менчикте. Жок, ал Ленин заводу жеке менчик болгон эмес эч убакта. Мамлекеттин карамасында. Ооба. Мамлекеттин дайым ушу мамлекеттин өзүнүн үлүшү болуп келген. Оңдоп койсо мүмкүнбү азыр? Азыр оңдоп атышат. Мына Кыргыз индустрияга беришти эле, азыр бир канча ишкана иштей баштады. Андан тышкары жакында эле Шумкар деген ишкана 1 жылга жетпей толук оңдоодон өткөрүп, ушул секторду, конвейерлерди коюп, азыр жүк ташуучу машиналарды чогулта турган заводко айланды. Ишканага айланды.
Анан сиз негизи эле ишиңизге байланыштуу эмес, бул мындай жекече суроо десем болот. Сиз ыр жандуу деп угабыз да. Ырдап калат, жакшы адамдардын айланасында деп. Ошондой өнөрүңүз бар экен, бир 4 сак ырдап берип кетпейсизби жаңы жыл алдында? Эми мен ырчы деле эмесмин. Ырдаган кишилер башка, биз көбүнчө угуучубуз. Бирок ошол мен атам 1945-жылы өзгөндөн Ошко ата-анама менен барып, эсимден ырдап, Сталиндин жанагы френч кийимин утуп алган экен. Лауреат болуп. 45-жылы дедиңизби? Ооба, ошону мен сыймыктан чыдайм. Анан жумуштан кеч келип, настроение жакшы болуп келгенде агамы, эжемди тургузуп алып, мен агам дагы, эжем дагы аккордеондо комузда ойношот да. Агамы ойнотуп алып турган, эжем ырдатчу, ырдагын деп. Анан мен дагы кошулуп калсам, сен кошулбай туруп алам, сен бузуп коесуң дечү. Ошон үчүн мен Демек өзү жакшы турган да. мен музыка менен ырдай албайм. Бирок мындай ошол атам ырдап биринчи орундарган ырдын 4 куплетин ырдап берип коеюн силерге анда. Ырдап бериңиз. Жаңы жылга сиздин YouTube каналдын угуучуларына белек катартып. Жайдын бир гана толугай кезиндең ай, адырлуу гана тонун ай бетинде, сан гүлдөн тандап бири дүзгөн ай, жайдары гана селкиген ай эсимде, ай эсимде. Чоң рахмат. Жакшы айткансыз. Эми биздин көрсөтүүнүн аягында, жаңы жылдын алдында элибизге, жерибизге каалаган каалооңузду айтып коюңуз. Жалпы кыргызстандыктар, жалпы эл үчүн эң бир коркунучтуу жылдардын биринде жашап атабыз. Дүйнөлүк согуш чыгып кетүү коркунучу бар. Азыр Россия менен Украинанын ушул согушу, бул жөнөкөй согуш эмес, бул батыш менен чыгыштын согушу деп койсок болот. Ошондуктан ар бирибиз ата энебиз, ар бирибиз ушул апат тезирээк бүтсө экен, ушул мурдагыдай бир тынчтык болуп калса экен деген ой ар бирибизде бар. Ошондуктан мен жаңы жылда жалпы кыргызстандыктарга ушул жаңы жыл тынчтыктын жылы, ынтымактык жылы, жакшылыктын жылы болсо экен, токчулуктун, молчулуктун жылы болсо экен. Ар бир элибиз, Кыргызстандагы ар бир жараныбыз ушул 25-жылды ушу ийгиликтер менен тосуп алып, үйлөрүндө той болуп, баласы жоктор балалуу болуп, үй жоктор үйлүү болуп, ага аябай шарттуу жыл өтөт азыр. Өлкөбүздө жетишкендер болушуну мен каалап кетем. Жаңы жылыңыздар менен. Рахмат, айтканыңыз келсин. Сиз менен бүгүн эң сонун маектеш болду деп ойлойм. Сизге дагы иштериңизге ийгилик каалайбыз. Жерибизде элибизде аманчылык болсун. Буюрса, сиздин дагы көп салымдарыңызды, көп жакшы эмгектериңизге күбө болобуз деген ойдобуз. Чоң рахмат сизге.